Din, урматтуу бир туугандар, адамзатты бактылуу кылуу үчүн келген нерсе. Көп адамдар дин десе адамды кыйноо үчүн келген нерсе катары көрүшөт. Намаз оку десең, койчу пенсияга чыкканда окуйм. Мындай кыл, койчу мындай кылайын. Эмне үчүн динди карманам деп адамдар ойлонуп көрүшпөйт. Аллах Таала инсанды жаратып, ошол инсан канткенде бактылуу болот деп, ошол динди берди дагы, ошол динге бактылуулукту байлап койду. Эгерде сен 100% бактылуу болгон кезде дин 100% карма, эгерде 50% бактылуу болгон кезде 50% карман, такыр бактылуу болгон кебес анда динди карманбай эле кой, сен ана таптаяр бактысызсың. Адамдар ойлойт, мен акыл эсим көп, менин пулум бар, мен башка, мен красавчик, мен күчтүү, мен күнүгө машыгам, менин пулум бар, мен андай мындай, мен бактылуумун деп жок. Бүтүндөй дүйнөнүн бардыгына акыл үйрөткөн бирөө болгон, Дейл Карнеги деген. Кантип досторду өзүңө топтойсуң, кантип адамдарга таасирдүү болосуң, кантип жашайсың, айтып жашаганды үйрөтөт. Тагыраак айтканда кантип бактылуу болосуң дегенди үйрөтөт дагы. Өзү бечара бактысыз болуп, асыны өлгөн адам. Адам бирөөгө бакыт бериш үчүн өзүндө биринчи бакыт болуш керек. Арабтар айтат, факиду шей ла юти. Өзү жок жоготкон адам аны кантип бирөөгө берет дейт. Бирөөгө 10 сом бериш үчүн жоктон чөнтөгөндө 10 сом болуш керек го. Аны өзүңдө кокотуң чөнтөгөн кол салсаң нарагы көрүнүп турса, сен кантип бирөөгө 1 тиын бересиң? Ошон үчүн дин жок адамдар, дин карманбаган адамдар сени бактылуу кылам десе, ага умуман ишенбеш керек. Ал сени алдап атат. Динде бактылуулук бар, андан башка жерде бактылуулук жок. Ага келиштик бардыгыбыз. Бирок дин дегенде эмне? Динди каяктан алабыз дейбиз. Абдуллах ибн Мубарак Марвази өзүбүздүн тууганыбыз бар, ошол айтат, дин аманат, кимден алып жатканыңарды карагыла дейт. Тишиң ооруса доктор издеп барасың. Балаң 11 бүтүп атканда аябай издейсиң, кайсыл окуу окутайын деп. Кызыңа жуучу келсе тандайсың, кимге эрге берейин деп. Өзүң катын алайын дегенде өлгөдө тандайсың издеп. Болуптур, эми өмүрлүк жубайы кыйын экен. Бир шилөпкө алайын деп барсаң да таза карайсың. Кээде маскалаш алайын деп барасың. 3 саат убакыттын бир маскалаш кетип, маскалаш кышы менен чыгат же чыкпайт. Ошого аракет кыласың. Бирок адам дин алып атканда жок, как попало, кимден туш келсе, ошондон динди ала берет. Андай болбойт. Дини бар адамдан алынат. Биринчи, ал өзү акыйдасы туура болуш керек. Илими туура болуш керек, багыты туура болуш керек, жана алган илимин амал кылган болуш керек. Эгер сен илимдүү болсоң, илимдүүнү билип аласың оңой эле. Мунун илими туура, башка деп. Илимдүү болбосоң, ому болсоң, карапайым адам болсоң, кантип билесиң? Ошол аалымдардын көпчүлүгү, аалым таква, ошондон илим алсаң болот деп күбөлүк бериш салышың керек. Саңа жагып калган болсо эле аалым болуп калбайт. Саңа сакалы жагып калды, бир чоскасы жагып калды, же койгон атери жагып калды, же сенин кошунаң, же сүйлөгөн сөзү жагат мисалы үчүн. Жок, маселе анда эмес. Маселе сүйлөп аткан сөздүн өзүндө эмес, балким анын маанисинде. Анын канчалык туура экенде. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, дин алып атканда өтө этият болушубуз керек. Азыр ушунчалык шубухат менен шахават адамда дoro болгон убакыт. Шахават ушундай, каякка барсаң арам акча толтура турат, зина кыла турган болсоң эшик ачык турат. Сүткөрлүк алам десең бар, айтор карамиш шахватка кире тургандын бардыгы толтура бизде. Дoro болгон. Şubhat andan beter. Şubha dininde, fikiringde, akidangda buzuk fikirler. Din tuğra eken, kata eken. Uşul mezhep karmangan tuğra eken, kata eken. Bu davet yolu tuğra eken, kata eken. Uşunda sakal koygan tuğra eken, kata eken. Uşu tuğra eken, kata eken. Tuğra olsa kança tuğra eken degen sana şubhalar gele veret. Şahavat menen şubhat getiriş üçün hurmatlı bir tuğandar dindi menba'al asli tuğra bulağından alış gerek. Andan başka жерден alğanga bolboyt. Kotormosuz kim eken, belgisiz kitap, kotorgan kitapta okuğanga bolboyt. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kitabı. Oşonu bir adam beyt açıp bir kotursa okubayız biz. Kur'an'ın kotorması bolsa dağı. Ana Kur'an-ı Kerim'den Ahmadiler kotorgan kotorması var, Kadiyaniler okubayız. Okuğanga tıyı salabız. Bu Kur'an o dese, Kur'an bolsa da okubayız. Kur'an'ın özünü oku bir kotormasını okubayız. Kebir adamlar ulu ustazların, çoğun şeyhlerin kitapların
Oşonun kitabi kандай mınday dep aytышат. Жок, ал котормочусу туура эмес болсо, аны окуганга туура келбей калат.